Акалар биякта уруш болот, кетип калыңыздар. Сиздерге айтып атат. 16 эртең. 16 күнү эрте менен. Кетип калыңыздар, мына эч ким жок дегенде анан биз дарыядан аттарды ийип өтүп эле кечки саат 5ке чейин ушу адырда болдум. Жакшы, момундай форманы атайын ала келдик элек. Баярга кечке айтып турдум да, полный таңги күйдү. Мына бакай башталды, мектеп күйдүп атат деп полный айтып турдум. Булардын тажиктердин солдаттары оңго солго кетип атканда сизге көрүнүп аттыбы? Көрүнүп атты да, мынадан барганда битер барып туруп тоок капага чыккан. Баягыга, фермага. Сиз ошондо көрүп турасыз? Көрүп турам ошондо. Эгерде биз Баткен эли Аксайды таштап кеткен болсок, Лейлек аңкылапта калат, Баткен суудан кургайт. Баткен дагы алынат да, Алтоо облас калат да, мындайча айтканда. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Биз кереметтүү Баткен областынын Аксай айылында жүрөбүз. Аксай айылында мынол мен турган үйдү жакшы билесиздер. Былтыр 2021 жылы жанагы кыргыз-тажик окуясынан кийин биз Аксайга 2 үй тикелеп берип кеткенбиз. Мына ошол 2 үйүбүздүн бир үйү мына ушул үй. Бул үй чыныгы муктаж, аябай муктаж. Көп жылдардан бери элдин малын багып жүргөн бир ушул айылдагы эң муктаж деп эсептелген Аксайдагы Аваз деген агабызга салынган. Мына ал үйгө себепкер болгон жалпы эли журтубузга биз маалымат катары көргөзүп атабыз. Кудайга шүгүрлөр болсун. Аксайда 200дөн ашуун үйлөрүнөн айрылган канчалган бир туугандарыбыз бар. Мына шүгүр ушул үй күйбөстөн таза калып кеткен. Бунун баардыгы Кудайдын буйругу. Анан жардам берген элибиз дагы бир башкача ак ниети менен жардам беришкен экен, таза турат. Мына ушул үйдүн башына себепкер болгон Зайыр экебиз турат. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Сизди көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Эл журт аманбы, үй бүлөт тынчпы? Бала чака тынчпы? Тынч. Мынол азыр бардыгын кабар алып зыярат кылып келатабыз. Бул үйдүн ээси азыркы учурда каякта? Тоодо. Не кылып атат? Ошол мал багып жүрөт. Баягында эле ошо элдин малын багып тирилик кылат. Ал жакта ошол жай күндөрдө мал багып күз аягы келет. Келет. Жазда да келип аткан смени бүткөндө. Ошакта жашап. Азыр багыр тирилик эдеп жүрөт ал жакта. Азыр эми биякта жок да эч ким. Эл жок да? Жок да эми. Ал жакта кимдин малын багат? Элдин малын. Элдин малын. Жакшы, негизгиси бул үйдү пайдаланып жашап атышат, Ооба. Үйдүн ээсинде ой кандай? Үйдүн ээси ошо өзүңүздөр көргөндөй курсан, кубанычта, сүйүнүчтө. Алла кабыл кылган болсун ушул жардам берген эл журтубузга. Урматтуу мекендештер, айрыкча Москвадагы бул үйгө чоң жардамын берген Багыш айыл өкмөтүнүн жаштар жааматы, Ноокендеги Тайыр ажы баштаган жалпы жаамат, жана жолдон келеткенде Көк Тала коому, жана ушул Аксайдын жаштары мына ушул 4-5 эле уюм биригип туруп ушул үйдү салганбыз былтыры. 1,5 миллион каражат жалпысынан каражат кеткен. Ол жерде сонун болуп ачылышын өткөрүп, устаздар, аалымдар келип сонун кылып тапшырып бергенбиз. Кыскасы бул үй аман тынч, эч кандай эч жерине эчтеке болбогонун көрүп алып, мен сүйүнүп кубанып турам. Шүгүрлөр болсун, бул үй ушул Аваз акебиздин үй бүлөсүнө жылдар эмес, кылымдар бою да кызмат кылган болсун. Кийинки урпактарына чейин кызмат кылган болсун. Иншалла болгондо да бышык кирпич менен бүт сесмопоезд жанагындай бетондоруна арматуралар салынып болушунча сапаттуу болгон буйруса, бул жагы эми Алладан. Ылдый жагы Аксай айылы, жогорунда мына Аксай Варухка кеткен жол бар. Ылдый болсо мына Аксайдын биз Бакай конушунда турабыз. Ылдыйында ушул Аксай конушу бар. Анан нар жагында Ворух. Зайраба, жүрүңүз эми сиз менен секейин басканча сүйлөшө кетели. Кантип атасыз анан? Кечеки окуя күнү мынол кече тажиктер менен кыргыздардын 16сы тагыраагы число 16-сы 14 күнү каякта болдуңуз? Мен 12-си күнү Керешин жайлоосуна ошо жылдагындай эле жылкыларды айдап түшкөнү кеткем. Тамдык постуна
заставасына барып 12 күнү эрте менен портеримди койгом. Анан дальше жылкы 2 атты минип кеткем тоого. Bir şerigim менен, 2 şerigim болчу. 15 күнү кеч саат 9'larda келгем да немеге. Тамдык постуна 500 метр калганда жатканбыз ошол жерде. 15 күнү түнү. 15 күнү кечинде. Жылкыларыңызды айдап келатсыз, өзүңүздүн жылкыларыңызды. Жылкыларымды. Айдап келип 16 күнү эрте менен саат 7'de biz Тамдык заставасына келгенбиз. Портердин жанына. 16 таңгамал. Саат канчада? 6'da, 7'de. 6:30 7'de. Сиз канчада саат ойгондуңуз? Биз 6'da ойгонгонбуз. Эми 8'de жардыруу иштери болуп атат да маякта, жол салынып аткан. 8'den кечки саат 8'ге чейин уруксат эмес. Биз ошо эртерээк өтүп кетейик деп 6'da туруп жөнөгөнбүз. Эми 500 метрда о жарым саат болсо 1 саат деп коеюн. 7'de биз Тамдык заставасына келгенбиз. Жетип келдиңиз. Жетип келип. Тамдык деген ол Воруктун наркы башында экен да. Наркы башында, тоодо, ооба. Баягы Ворук Аксай менен анклав болуп турса, Ворук наркы тоо тарабында болуп калат. Тоо тарабында да. Анан ошо биздин граница башталган жерде. Ворук Тажикстанда турабы. Барып туруп Тажикстан бүткөн жерден дальше биздин тоолорго кеткен граница Кыргыздыкы. Ошонун башталган жерде биздин застава бар. Ошо заставага мен портерди коюп, эртеси күнү саат 7'de келип, жылкыларды дарыядан өткөрүп, портерге барып 2 атты жүктөп, 1 атты. Бир атты бир бала мындайга айдап келмекчи болгон бээлерди. Биз портер менен через барып өтмөкпүз. Ошондо Ерлан деп застава начальниги өлүп калды. Ошо күнү бизди бир неме часовой менен калган экен. Акалар биякта уруш болот, кетип калыңыздар. Сиздерге айтып атат. 16 эртең менен. 16 күнү эрте менен. Кетип калыңыздар, мына эч ким жок дегенде анан биз дарыядан аттарды ийинип өтүп эле 20 метр, 30 метр дарыядан өтүп Садигаш деп коет. Садигашка киргенде атыш башталып кетти да. Ошондон качып бар жокту таштап, портер да калды, жылкылар да калды. Өзүбүз аман калдык да, үчөөбүз. Аман калып, мына телефон иштеген жерге келдик да. Келип туруп эле айыл башчы Эркин тагага чалдык. Мен өзүм мобилизационный группадамын. Биз айыл неме мындай, ушундай биякта атыш башталып кетти, кандай кылайык десем. Силер Кожогар постуна келип жардам бергиле, ошол жакта силерге оружие берет деди да. Кожогарда солдаттар бар, пост бар да айтты да. Анан баягы 2 бала менен жарым саат алдын түшүп кетет да Кожогарга. Мен баягы үйүрдөгү айгыр ийини барган 2 атты кажып тиштеп салбасын деп кичине тоонун астына чыгарып жашырып түшүп келгиче уже жарым саат өтүп кетти да. Сууга келип сууду алып рюкзагыма асынып кырга келип дүргүлөгөндө уже биз Кожогардын заставасы да түтүн чыгып аткан экен. Мындай үстүмдө 2 бала мага мындай шапкесин чечип, мындай кылып белги берди да. Мен ойлогом да ошол экөө биздин балдар деп. Көрсө сизди алар солдат экен көрсө. Алар бияка барган эмес экен. Алар келген менен мурун жарым саат мурун келип туруп көргөн, тажиктер басып алган ойетти. Анан мага чалса мен сууга түшкөндө телефон иштеген эмес, 9 жолу пропущенный турат Талайбек тагынан. Анан Талайбек тагага кырга чыксам уже телефон иштеди, чалып не болду десем. Ойтке барба, ойтты уже тажик алып коюптур, кайттыбысың кач деди да. Ошондон качып Сарыбелге чыктым. Сарыбелге чыкканда саат 9'dan 48 мүнөт өткөн эле да. Ошо бойдон ошо Сарыбелден бүт көрүп турдум. 10'da биздин бир БТР паска түшүп кетти. Буяктан 5 бир БТР биздин БМП паска түшүп кетти. 5 БТР, бир БТР, 4 тигр колонна болуп, мыншетти элдерди атып мен группадан айтып турдум. Тажиктики сени көрүп турдум да алар. Тоонун башында көрүп турасыз. Көрүп турам. Бияка группадан айтып турдум да тажиктердики барбагыла деп. Бирок ошондо дагы 2 бала өлүп калды да. Бир Аяшка менен МЧСте бир бала өлүп калды. Канча саат адырда болдуңуз сиз ошол зонун башында? 2 саат. 2 саат. 7'den 8-9'ga чейин мен ушу адырда болдум. Кожогар постунга чейинки. Кожогар постудан кечки саат 5'ke чейин ушу адырда болдум. 10'dan кечки саат 5'ke чейин мен мына айылды көрүп турдум да. Айдап келаткан малдарыңыз ошол жерде калды. Ошол жерде калды.
Малдарыңызды ошол жерде унуттуңуз. Портериңиз да. Портер бүт менин оюм бала чакама жетиш болду, бирок телефон иштеген жерде чалсам, энеме чалдым, энем биз мына тоонун аркасыга өткөнбүз, бизге кыжалат болуп өзүңдү эптеп алып кач деген. Эми бул жерден бул жагын анан улантабыз, басыңыз, жүрүңүз. Урматтуу мекендештер, бул Зайыр деген акебиз. Мен бул Зайыр акебизге бир жакшы бизден ушундай бир эмебиз бар. Бисмилла. Бул Зайыр акебиз ушул Нол Аксай айылынын жергиликтүү тургундарынын чыныгы мен көз менен көрүп жүргөн катары чыныгы мындай элди сүйгөн, мекенди сүйгөн патриот мырзалардын бири десем жаңылышпайм. Мен азыр урматтуу мекендештер, биз ушул Зайыр аке, биз сизге ушундай бир жакшы момундай форманы атайын ала келдик элек. Муну кармап турасыз. Бисмилла, гана кийип көрөлүчү. Берт бүт бардын кийип туруп. Зайырга мен сизди ишенем. Сиздердей ушундай мыкты эр азаматтар ошол мекенге чеп болуп, эли журтубузду коргоп турган үчүн биздин Кыргызстаныбыз бекем сакталып турат. Зайыр аке, форма кут болсун биринчиден. Рахмат. Сизге сонун өзү дагы жарашты. Мен өзү көптөн бери ушундай бир ниет кылып келаткан эмем эле. Сиздердей эр жүрөк мыкты жүрөгү кенендер ушул Нол Варух Аксайга чындыгында кызмат кылыш керек да. Мына ошентип азыр урматтуу мекендештер, мен Санкт-Петербург шаарында больницада жатканымда мен бул агабыз менен сүйлөшүп, ушул жердеги маалыматты ушул агабыздан алып турдум. Эл кандай, эл тынчпы, аманбы? Ар бир кыймылдарды бул агабыз аркылуу көрүп турдум. Мына ошентип Зайыр агабыз ушул тоодо азыр калдым деп атпайбы? Момунду айтканда, позицияны ошол жактан туура маалымат берип тургандыгы үчүн бул жерде көптөгөн адамдардын бул кимдир бирөө үчүн чындык, момунду айтканда өмүрлөр сакталып калды. Бардыгын позицияны, тактиканы момунду айтканда айтып турду. Улантып кетсеңиз, жүрүңүз. Нол биз турган аркабызда турган Варух дегетиги, Варух. Сиз келаткан жайлоо ушул Нолон Ак Каардын түгүнөн келе атасызда. Түгүндө суу ичи деп коет. Ошо бир эле жол бар. Ошону мен келгем да, мен Тамдык заставасына. Бу Керешин жайлоодо. Керешин жайлоосуна. Анан сиз могул тоолор аркылуу качып келип атасыз. Мен бар жокту таштап коюп эле тоолор аркылуу качып келдим да айылга. Бу канча саатта качып келдиңиз? Эми 2 сааттан арагыдан келген болсом, мындан башы 10. Биякта эми мен тез эле түшүп кетет элем 2 саат, 1 саатта эле. Бирок мен биякта турдум да, бүт маякта айтып, эми жок дегенде бара албасам да кичине эми ушактан көрүп турганымды айтып турайын деп группага. Телефонду баягы зарядка сайып коюп, кечке айтып турдум да, полный таңги күйдү, мына бакай башталды, мектеп күйдүп атат деп полный айтып турдум. Булардын тажиктердин солдаттары оңго солго кетип атканда сизге көрүнүп аттыбы? Көрүнүп атты да, мынадан барганда битер барып туруп тоок капага чыккан. Баягыга, фермага. Сиз ошондо көрүп турасыз? Көрүп турам ошондо. Тоок фермага чыкканда мен Таңгибетти дүргүлөп тургам да, Таңгибетти дүргүлөгөндө акыркы үй Канээктаган үйгө келгенде бизде мосттун астыда элдер бар эле да. Канээктин үйү күйгөндө мен мосттун астыда Кутман деген балага чалып кач дедим да. Ол атасын алып дария менен качып, анан Рабкашка чыгып кетти. Бирок булар максаты, булар бияк менен келип, олар нарка тегиздеп биригиш болгон да. Бирок биздин солдаттар мына Кызылдөңдөн мына Таңгибеттен келгендерди атып кайтарган. Аркага. Өлгөн тажиктер. Ошону булар бириге албай калды. А биздин Илбирстин балдары кечки саат 4-төн 5ке чейин барып тоок ферманы алып койду да, бир эле сааттын ичинде. Тажиктер. Тажиктерди. Тажиктерди кууп чыгып атат ал жерде. Кууп чыгып ошол жерде 4-өө өлдү. Тажиктин солдаттары. Сиз анан бул жер уже тынчып калгандан айылга келдиңизби? Мен ошону менен кеч мына сайын оозуна келдим. Ушу чайды ичип анан тамактанып, ужунду жеп, биякта үйлөр күйүп, автомат атылып турганда келип тамактанып, бияка кирип, үйгө коркпой ушул жерде. Астыбызда 2 үй күйүп атат, көрдүңүз. Ошол жак менен чыгып кеттиңиздер. Ушул жак менен чыгып кеттик.
Ошону менен 17-си эртең менен түшүп эле 16-сы бүжө бүттү, 17-си келип Мыктыбекти алдык. Барып Курбанай Ашабаны алдык. 2 адам онун мектептен Муктар Аштан алып келдилер, Матсабаны. Onun 4-өөнүн bir күндө жаназасы болду. Onun 4-өөнүн bir күндө чыгарып, анан ошо эттен жаназа бүтүш менен өзүнүн участковый Чыңгыздын портери менен мен Кожогарда көргөн солдаттарыма кошо бардым. Барып 6 солдаттын өлүгүн жүктөп түштүк. Сөөгүн. Ал баягы бизден кайсыл постто болуп атабы? Бул Кожогар постундагылар. Бизде Бактияр ака бар эле, Мамыров Бактияр илгери 2008-ден 2010-га чейин неме болгон. Заставанын начальниги болуп турган. Мен барсам, алар ошакта өлүп сөөктөр жийип аткан экен. Ошолор менен паска алып түштүк, 6 баланы. Жай жанаттан болсун. Ошол убакта сиз могул жерде мен ошол Питерде деле маалымат алып, сиз менен сүйлөшүп турган катары билип турдум да. Ошол жерде солдаттар менен кошо эле колуңузда курал болбосо деле ушул жерде жүрдүңүз да? Айылдын ичиге кирдик. Айылда. Жаназа болгондо буларга кепин керек экен. Bir үйдөн чыгардык да 4-өөнү. Досум экөөбүз өзүнүн үйүнө барып кепин алып келдик. Ошол малда айылдын ичи тыптынчпы? Тыптынч. Бир да күйүп атат. Түтүн токтогон жок. 2 күн түтүн токтогон жок. Мындай азыр сиз айтып отурсаңыз, кимдир бирөө үчүн кызык болсо керек, бирок кимдир бирөө үчүн мындай согуп аткан жүрөгүңдү да токтотуп кое тургандагыдай маселе жаралып атат да бул жердечи. Анткени нол сиздер кече көргөн маселени бул өз көзүң менен аралашып жүргөн башка, уккан башка, көргөн башка да. Мен азыр угуп атканда эле ушундай бир башкача сезимдер, мындай денем чымырап бир башкача сезимдер болуп атат. Мындан бул жагына элдин ою азыр кандай болуп атат эми? Ошондой кан кечтиңиздер, күл кечтиңиздер, үйлөр өрттөндү, канчалан жакындарыңыздардан айрылдыңыздар, канча жылдап чогулткан оокатыңыздардан айрылдыңыздар. Могул жерде эми айтыш чындыгында баягындай мен азыр Аксайга киргенде эле элдин жүзүндөгү муздак бир ушундай бир жүздү көрүп бир башкача ой, бир башкача настрой болду. Элде кандай азыр айрыкча жаштарда мен улуулардан сурап атам, жаштардын ою кандай болуп атат эми? Ушул эми жаштарда эле жок азырынча. Келгени келди, келбегени Бишкекке кетти алды. Арка Бишкек, Баткенде жашап атат. Ушул жакта келгендери эми чогулуп отуруп калганда же мына үйлөрдө иштеп атабыз да. Отурганда айтат, кетпейбиз, до конца турабыз, жашайбыз деп. Эми бул сөз менен. Сөз менен. Практически кандай болуп атат? Практически пока белгисиз жашаган эч ким жок. Таштап кете турган ой жок. Мен азыр негизи өзү молодежный центрде күзөтчү болуп иштейт элем. Арыз жазып, увольнение кылып чыктым. Заставага ишке кирейин деп атам. Заставага? Заставага контрактник болуп. Контракт. Эми Аксайда иштеп, Аксайды сиз Аксай үчүн иштейин деп атасыз. Аксайга айлыгына, зарплатасына кызыкпай ушул ооба. Аксайга алса иштейм. Элди өзүңүздүн жериңизди коргош үчүн. Коргош үчүн. Ушул жерге кызматыңыз тийиш үчүн. Кызматым тийиш үчүн. Колуңузду бериң, Алла разы болсун. Мына ошон үчүн ушул нерсени билип, биз атайын мындай жакшынакай военный форманы ала келдик элек. Урматтуу мекендештер, ушул мыйзам азыр толук күчүнө кирген болсо, биз дагы мына мекенди коргойм деген бир туугандарыбызгачы ушундай бир кандай болбосун мейли, курал жарагына чейинби, же болбосо мындай формаларбы, жана башкабы, дүрбүлөрбү, же дрондорбу, кыскасы мекенди коргоого эмне куралдар, эмне эмелер жардам берет, ошол жагына биз дагы жардам берет элек. Алла разы болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мен бул Зайыр агабыздын үй бүлөсү менен дагы таанышып, сурашып, көрүшүп чыктым. Бул агабыздын нол эли журтубузга мактап пакта коюш эмес. Бул агабыз экөөбүздүн ортобузда аласа берсебиз дагы жана башка нерсе дагы жок. Болгону нол элдикиндей эле, меникиндей эле, башкабыздыкындай эле муштумдай болгон жүрөгүнө бүтүндөй элди, бүтүндөй коомду, мына Аксайды батырып турган бир жүрөгү эл үчүн күйүп аткандыгын мен байкап, мен атайын өзүнчө бул киши менен жолугуп, ушул маселе боюнча талкуулап сурашып, анан өзүбүздүн кичинекей белегибизди тапшырып, буларга момундай айтканда аркасында дух берип, мотивация берип турган болсок, албетте булар эч кандай аркага тайбайт.
Биз өзүбүз ушул жерде мекенди коргоп кызмат кыла албай аткандан кийин кызмат кылып аткандар үчүн кызмат кылалы деген менин жеке өзүмдүн оюм, ниетим. Албетте бардыгыбыздын эле оюбуз ушундай болгон болсо керек. Бирок урматтуу мекендештер, могул Баткенге, Аксайга 1 этаж эмес, 2 этаж, 3 этаж үйдү салып, бүт условиясы менен кабат машиналарды мингизип туруп, жада калса бүт шарттары менен нерге шарты түзүп берип койсо дагы жашаш өтө кыйын. Эч ким келип жашабайт. А бирок мына ушулар ушул жерде жашап атышат. Ата-бабабыздан калган жерле биз эч кандай бербейбиз деп могул жакта 45 000 тажик калкына, Баруктагы калкына, могул жердеги 5 000 эле Аксайдын эли туруштук берип жашап келатат. Мен биринчи келгенде эле ушундай баа бергем, ошондон кийин момундай айтканда Аксайдын эле уулу болуп калдым десем деле жаңылышпайм. Ар бир ушундай эмелерде кандай учур болбосун, сыноо болбосун, башка болбосун, жакшылыктар болбосун, ушул жерге келип ушулар менен жакшылыгын тең бөлүшүп, кубанычын тең бөлүшүп, кайгысын тең бөлүшүп кетип турганы ушундай ниет кылгам. Азыр дагы кеч болсо дагы ушинтип келип, ушул жерге Кудай түшүрүп, салган үйлөрүбүздөн зыярат кылып, анан кече күнү катташып жүргөн ушу Зайыр агабыздай агаларыбыз менен баарлашып отурам. Зайыр ага, сизге Кудайым күч кубат берсин, ден соолук берсин, аманчылык берсин. Буйруса ниет максаттарыңызга Кудайым жеткирсин. Ошол заставага ишке кирем деп атасыз. Ошол ишке кирип, мына ушул жогору жактагы чоңдор ушул эфирди көрүп калган болсо, урматтуу мекендештер, сиз мурда мынтык атып көргөнсүзбү? Ооба. Атасы кадимкидей пайдаланып жүргөнсүз. Пайдаланып жүргөм. Бирөөгө зыяныңыз тийген эмес. Жок. Буйруса. Мына урматтуу мекендештер, бул агабыз эгерде чоңдор көрүп калган болсо, бул агабыздын ошол мисалы атка дагандай эмес, ушул уучулукка чыгышы мүмкүн, мал менен чыгышы мүмкүн. Кече күнү экзамен тапшырылды, экзаменде дагы экзаменден өттү. Мына ушундай болгон мекенди сүйгөн ушундай мырзаларды ишке алып, ушундай бир топту күчөтүп, анан баяндай позицияны жаңылап, эң негизги тактика дейт го, тактика эле мыкты болгон болсо, эч кандай бул жерде бир элибиз бир мындай сыноого кабылмак эмес. Албетте караңыздар, күн да кечкирип келатат, бирок айлана тыптынч, башкача, мурунку Аксайды көрбөй атам чындыгында. Бирок ушул Аксайдагы дагы деле кайталайм, жүрөгүндөгү жалыны бар мырзалар эч кандай башын жерге салып, үшкүрүп, же болбосо мелге мынтип арманын айтып, кыйналдык деп ыйлап каткан бир мырзаны көргөн жок. Тескерисинче чиренип, алдыга чыйралып аткан ушундай агаларыбызды көргөндө, биз дагы мекенге болгон сүйүүбүз дагы да күчөдү чындыгында. Сиздерге чоң рахмат. Эли журтубузга эмне деп айтар элеңиз? Аксай элине, жалпы Баткен элине, эли журтубузга бир сөзүңүздү айтып кетсеңиз болот. Кайрылууңузду айтып кетсеңиз болот. Жалпы Аксай элиге тынчтык каалайм. Эң главныйсы биримдүүлүк каалайт элем ушу Аксай элине. Биригип, ушу тажиктердей биригип, ушу тажиктерге дагы ушунтип күндү неме кылсакпы деген да. Тажик биздин эл мурдагындай болбой калды чындыгында. Мурда биз мына Аксайдын жолуну бир машинанын Аксайдын элинин машинасын урган болсо, биз 3 же 4 урчу элек. Азыр андай наоборот болуп калды да. Бизде өтө элдин сабыры сустап калды негедир. Ошо Аксайдын элиге биримдик каалайт элем. Ошо Аксай элинин атынан жалпы Кыргызстан 7 областтын элине ыраазычылык билдирем. Чындыгында кечеки уруштан кийин, мурдагы болуп өткөн урушта чындыгында эми Аксайга жакшы жардамдарды берди. Бардыгына Алла ыраазы болсун. Ошол бардыгы үй бүлөсүнө тынчтык, амандык каалайм. Жалпы Кыргыз элинин жаштарына кайрылат элем. Ушу келгиле, биригейли, бирдиктүү бололу, мекенди сүйүп жашайлы. Эгерде биз ушул жерде тажиктер бизди ушундай кылгандан кете берсек, бул бизди эрчи барат да кайтка барбасык. Эгерде биз Баткен эли Аксайды таштап кеткен болсок, лейлек аңкылапта калат. Баткен суудан кургайт. Баткен дагы алынат да 6 област калат да, мындайча айтканда. Тажиктер ошо максатына жете албай атат да. Бир эле Аксайды алган болсо, булар максатына жетет. Ошондуктан ушу жаштарга кайрылат элем, бардыгы келсин. Эми кандай десем, менин өзүмдүн оюм,
Биз арка чегинсек, ушу кыргыз ата жерибизди душмандарга берип кеткендей болуп калат да, ошондуктан жерибизди сактайлы, 1 сантиметр да жерибизди тажиктерге Кудай кааласа жалпы кыргыз жаштары менен биргеликте алдырбайбыз. Дальше биз ушул жерде жашайбыз. Бул тажиктер дагы ушул видеону көрүп калган болсо, ойлобосун, Аксай болду, бүттү, биздики деп. Биз Кудай кааласа кашык каныбыз кагыча ушул Аксайда жашап, Аксайда өтөбүз. Рахмат, Зайыр эке. Денени чымыраткан, жүлүн аралган сөздөрдү айттыңыз. Ар бир кыргыздын мен уулумун, кыргыздын мырзасымын деп туулган жигит мекенди сүйүп жашаса экен дейт элем. Мекенди таштап башка мамлекеттин жаранын алып жашабаса экен дейт элем. Мекенде туулуп, мекенде кыргыз болуп туулганыңдан кийин мекен үчүн мекенде гана жан берсек экен дейт элем. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, биз Манастын урпагыбыз, жакшы билесиздер. Биз Курманбектин урпагыбыз, биздин ата бабаларыбыз, урматтуу мекендештер, миллиарддаган калкы бар Кытай элин дагы, мындай айтканда, ойго салып келген. Кичинекей калкы бар биздин кыргыз элибиз. Ошондуктан мен айтаар элем, могул Зайыр агабыздын айткан сөзүндө жан бар. Мунул Аксайды таштап кетип калган болсо, эртең Варухтун эли эмне жерге чыгат? Акырын барып дагы наракка чыгат. Ошентип отуруп, урматтуу мекендештер, биздин кичинекей жерибизди дагы могу душмандарга алдырып жүрбөйлү дейт элем. Ошондуктан жалпы Кыргызстандын ар бир жаштары, уулдары мекенди сүйөлү, жүрөгүбүз мекенде гана жашайлы дейт элем. Мына көрүп атасыздар, дүйнө башка, анын баардыгы калат, көрүп атасыздар. Кече эле мына эмне деген окуяларда бирибиз калып, бирибиз кетип атабыз. Бул убактылуу конок жашоо, көрүп атасыздар, ушундай. Ошон үчүн өмүр, дүйнө башканын аркасында эмес, могул ата бабабыз калтырган кичинекей мекенде кичинекей татыктуу ийиз калтырып кетели дейт элем. Аркабызда бир жакшынакай дарак өстүрүп, чөп өстүрүп, жана башка дегендей. Айта берсе сөз көп. Негизгисинен заманыбыз тынч болсун, аманчылыктарда, жакшылык күндөрдүн үстүндө гана элибиздин алтын башы аман болуп, ушул Кыргызстаныбызды коргоп, сүйүп, жашап өтө берели дейт элем. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.